Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü sabagыбыз Vallayl suresi jönündө bolot. Vallayl suresinin düşkөнүн себеби Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhunun kayrımdуулугу jönündө ошол сүрө түшкөн экен. Bilal murda kul болгон экен. Abdullah ibn Jad'an деген байдын кулу болгон экен да, Bilal. Bir күн Hazrat Bilal ошолор сийинип аткан буттарыны bir иплас нерсе менен булгап койгон экен да. Анан көргөн кафырлар кожойнуга алып айтып барат экен. Бул Bilal сени биздин сийинип аткан бутубузду ушинтип булгап койду десе, андай боло турган болсо, ошол кулду силерге тапшырдым. Каалагандай азаптап өлтүргүлө. Анан мен ошо буттун булгангандыгы үчүн мен 100 түйөнү курбандык кыламын. Ошонун тазаланып кетет деген экен да. Айткандай анан 100 түйө курбандык кылган экен ошо буту үчүн. Анан Hazrat Bilalды бул кафырлар алып барып алып бир тала жерге алып барып күн ысык убагында таштуу жерге алып барып жалаңач кылып таштап коюп, ысык таштардын үстүгө bir чоң ысык ташты бастырып коюп, ошону кыйнап өлтүрөбүз деген экен да. Hazrat Bilal ошончолук кыйналса да, өзүнүн динде бекем туруп, ахад деп тура берген экен да. Кудай бар, Кудай бир деп тура берген экен. Ошол учурда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол жерин өтүп калган экен. Өтүп калып көрүп айткан экен: "Сен сабыр кылып тургун, ушу ахад деген сөзүң сени куткарат бул жерден" деген экен да. Кудай бар, Кудай бир деген сөзүң сени куткарат бул жерден деген экен. Ана пайгамбар сахабаларга барып туруп, анан ошо Билалды айтып берет. Ушундай Билал дини үчүн ушундай азапталып атат дегенде, Hazrat Abu Bakr Siddiq туруп, анан кийин Билалдын алдына келет. Келип туруп анан ошол жердеги анан кафырларга айтат экен да: "Силер ушунчалык инсапсызсыңарбы? Ушул адамда ушунчалык кыйнайбы?" дегенде, "Сен мынчалык эле боорукер болсоң, ичиң ачса, мына кулду сатып ал дагы азат кыл" деген экен да. Болуп тур, канчага сатасың дегенде өтө бир кыймат бааны айтат экен. 10.000 алтын деген экен да. Мейли, мен алдым шуну 10.000 алтынга деп, 10.000 алтынды берип, анан Hazrat Bilal сатып алып азат кылган экен. Азат кылганда ал жердеги кафырлар таң калып, "Шу кулду да шунча акчага сатып алабы? Демек, бул шу Bilalдан карыздар болсо керек, карзы болсо керек, бересеси болсо керек. Ошону үчүн муну сатып алды" деген сөз чыгарышат да. Анан Аллах Таала ошо Hazrat Abu Bakrдын ушундай кылган жакшы иши үчүн, кайрымдуулугу үчүн ушул Vallayl сүрөсүн түшүргөн экен. Жок, бул Абу Бакр ал Bilalдан эч кандай карыздар эмес, береше эмес эле. Аны баасына карабай, кымматына карабай сатып алып азат кылды. Аллахтын разылыгы үчүн гана кылды деп анан ушул аятты, ушул сүрөнү түшүргөн экен. Estaizu billah vallayli iza yaghsha. Alloh taolo antичип айтып атат. Мен бардык аламды камтып алган түнгө касам ичип айтамын дейт. Түн караңгыланганда бардык аламды караңгысы менен ороп алат да. Ошол түнгө касам ичип айтамын. Wan nahari iza tajalla. Жана бардык аламды жарыткан күндүзгө касам. Күндүз келгенден кийин түндүн караңгылыгы кетип, бардык алам жарык болот. Ошол аламды жарыткан күндүзгө касам ичип айтамын. Ва ма халаказ закара вал унса. Эркек аялды жараткан затка мен ант ичемин дейт Аллах Таала. Эркектен максат адам атабыз, аялда максат Хава энебиз. Адамга, Хавага, адамды Хаваны жараткан затка мен ант ичип айтамын дейт. Же болбосо бул жерде эркектен максат бардык эркектер, аялдан максат бардык аялдар. Себеби жаныбар нерсе бардыгы эркек аял болот экен да. Жаныбар нерсенин эркеги да болот экен, аялы да болот экен, ургачысы да болот экен. Ошол эркек аялды жараткан Аллахка ант ичемин дейт. Inna sa'yakum la shatta.
Мына бул ошол антка жооп болуп атат. Силердин амалыңар, силердин аракетиңер түрлүү, ар түрлүү. Силер бардыңар бирдей амал кылбайсыңар, бардыңар бирдей аракет кылбайсыңар. Ар кимиңер ар кандай амал кыласыңар. Кебириңер жакшы амал кылып, бейишке барасыңар. Мисалы намаз окуп, орозо кармап, закат берип, ажы кылып, шундай жакшы амалдарды кылып, бейишке барасыңар. Кебириңер жаман амалды кылып, тозокко барасыңар. Арак ичип, зина кылып, кумар ойноп, адам өлтүрүп, шундай жаман амалдарды кылып, тозокко барасыңар. Шундайын силердин амалыңар, өзүңөр бир адам болгон менен амалыңар түрлүү, ар түрлүү дейт. Fa amma man a'ta wattaqa. Ал эми ким берсе, yani şu mülküdögü maldan, baylıktan Allah'ın akısını, şeriatın akısını berse, zekatini berse, uşurunu berse, gayri ihsan kılsa, vattaqa, Allah'tan korksa, anan özünü saktap kalsa günölördün. Ve saddaka bil husna, anan tasdıqlasa husna sözünü, en bir jakşı sözdü. Şeriattaki en bir jakşı söz, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Yani Allah Taala'nın varlığını, birliğini bildire turgan söz, bu şeriattaki en bir ıyık söz. Şul sözü tasıqtasa, çınığı Allah var, Allah bir dep tasıqtasa. Fasanu yassiruhu lil yusra. Anday adamga biz oңой kılıp көрсөтүп koyabız bir işke bara turgan jolunu. İmandığı adamga, şu la ilahe illallah degen adamga biz bir işke bara turgan joldu oңой kılıp көрсөтүp koyabız. Albatta bir işke alıp bara turgan jol, namaz oku, oroza karmao, acı kılı, zakat beru, gayri ihsan kılı, jakşı мүнөздүүлүк, şunday amallar közüge jakşı görünöt. Oңой görünöt. Anan şulardı jasap bir işke barat. Ve amma man bakhila wastagna. Alemi kim bakıldık kılsa, sarandık kılsa, baylığıdan, mülküden, dünyasıdan zakat berbese, uşur berbese, gayri ihsan kılbasa, wastagna, al özünü muhtaçsız bilse soğuptan. Yani soğupka muhtaç emesmin, baylığım jetişet dep soğupka muhtaç emesligini bildirse. Ve kazzaba bil husna. Husna sözünü, жаңы la ilahe illallah degen sözü жалганга чыгарса, ал деген Allah'ın barlığına, birliğine işenbese, fasanu yassiruhu lil usra. Anday adamga biz oşo dozokko bara turgan joldu oңой kılıp koyabız, oңой kılıp көрсөтүп koyabız. Dozokko bara turgan jol, misal arak içүү, zina kılуу, sutkorluk kılуу, kan tögүү, domot kılуу, uşak aytуу, şundaygan işlerdi közüge oңой kılıp көрсөтөбүz. Şularda anan jasap dozokko barat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisi de var. Misal ma min nafsin manfusa illa ve kad alimallahu mekanaha minel cenneti ven nar. Her bir şu nefes ala turgan adam, yani canibar adam bolsa Allah Taala anan bara turgan jerini bilet. Al adam bir işke vara, je dozokka vara. Al adam orada bir işi, je dozok, hani bilip durat Allah Taala. Şunda sahabalar etti, aytıştı. Afala nattakilu. Anday bola turgan bolsa, bizdin bir işke vara turgandığımız, dozokka vara turgandığımız murdadan ele bilinip kalgan bolsa, oşol taqdırыбызга, oşo Allah Taala bilimigele tayanıp amal taşlap koyuyluk da. Misal bir işke bara turgan bolsak biz. Amal kılsak kılsak da barat kemizde. Kıynalıp namaz okup oroza karmap jüröbüzbü? Deşti de. Şunda Peygamberimiz ayttılar. İ'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lah. Çok şeyler amallar kılavergile. Namazыңарды okugula, orozаңар karmagıla, zakatыңар bergile. Sebebi her bir adam qayerge bara turgan bolsa, oşol jerin amalı közüge oңой көрүнөt. Misal Allah Taala oşol adam bir işke barat dep jaratıp koygan bolsa, oşo bir iştin amaldары közüge oңой көрүnöt dagın, oşol amaldарын jasap turup bir işke kete beret. Eger al adam dozokko bara turgan bolsa, oşol dozokko alıp bara turgan amaldar közüge oңой көрүnöt dagın, oşolary jasap anan dozokko kete beret. Mana şul hadiste şul söre
Алла Тааланың сөзі де тастықтайды. Шындығында әрбір адамның көзіне ошо бара тұрған жерінің амалы оңой көрініп, жасап, ана ошо себебінен бейішке барады, же дозаққа барады. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. Бұл кафырларды закатын бербей, ушурун бербей, кайры исан кылбай, малын топ-топ, бай болуп жүргөн менен ал эртен дозокко барганда, дозокко түшкөндө ал малы эч кандай пайдасы тийбейт. Ушул дүйнөдө бериш керек, кайыр кылыш керек, закатын бериш керек. Бул дүйнөдө бербей топ-топ жүрө берген болсо, эртен дозокко түшө турган күнү бул топтогон малдары эч кандай пайдасы тийбейт дейт. Инна алайна лал худа. Аллах Таала айтып атат. Бизге, биздин миллетибиз бул хидаят жолун көрсөтүп коюу. Мына Аллах Таала айтат, мен силерге хидаят жолун көрсөтүп коем. Мына жол менен жүрсөңөр, ушул жол хидаят жолу, шуну менен бийишке барасыңар деп мен көрсөтүп коем. А берги жол менен жүрсөңөр, бул дозокко алып бара турган жол. Аны ыктыяр өзүңөргө деп Аллах Таала ыктыяр адамдардын өзүнө тапшырып койгон. Бул жол менен жүрсөңөр, хидаят жолу, шуну менен бейишке киресиңер. Бул жол менен жүрсөңөр, бул дозок жолу, ошондо дозокко түшөсүңөр. Бул биздин милдетибиз баяндап бериш. Хидаят жолу менен залалат жолуну. Анан ыктыяр өзүңөрдө дейт Аллах Таала. Ва инна лана лал ахирата вал ула. Бул ахиретте, дүйнөдө биздики дейт Аллах Таала. Ахиретте биздики, дүйнөдө биздики. Ошондуктан силер ахирет сурасаңар да, дүйнөнү сурасаңар да менен сурагыла дейт. Дүйнөнү сурасаңар да бир адамдан, бир байдан сурабагыла. Менен сурагыла. Менен сурасаңар, ошо байдын көңүлгө салып, ана ошо бай берет. Эгер мен байдын көңүлгө салбасам, силерге эч качан бербейт эчтеке. Ошондуктан дүйнөнү сурайбы, ахиретти сурайбы, ким Аллах Тааладан сураса, ошол туура кылат. Анан Аллах Тааланы коюп, байын өзүнөн сурап, ошого сөйүнүп алса, ал адашканы. Аллах Таала айтат, дүйнө сурасаңар дүйнө берем, ахирет сурасаңар силерди сураганыңардан да көбүрөөк кылып беремин дейт. Бирок дүйнө сурасаңар дүйнө берем, ахиретте үлүшүңөр калбай калат дейт. Ошондуктан биз Аллах Тааладан биз кылган таадибаттардын сообуну ахиретте сурашыбыз керек. А дүйнө сурасак, дүйнөдө берет. Бирок шу ахиреттеги үлүшүбүз бу дүйнөдө алып калган болобуз дагы ахиретте калбай калат дейт. Fa anzartukum naran talazza. Мен силерди эскертип койгонмун, коркутуп койгонмун. Өтө бир алооланып, күйүп турган дозоктон, оттон. Эртен ахиретте шундай биrini күйгүзүп жаткан, ташы да эритип жаткан, темирди эритип жаткан от бар, дозок бар. Күнөө менен жүрсөңөр, ошо дозокко түшөсүңөр деп мен силер канча жол эскерттим, канча жол коркуттум. Ошондой болгондон кийин ошо дозокко түшпөсүлүккө аракет кылгыла. La yaslaha illa al-ashqa. Ал дозокко бир гана эң бир бактысыз кафирлар гана түшөт. Аллах Тааланын барлыгына, бирлигине, тирилүүнө ишенбеген адамдар гана түшөт ал дозокко. Аллази каззаба ва тавалла. Алар Аллах Тааланын барлыгыны, өлгөндөн кийин тирилүүнү, эсап кытап кылууну жалган дейт. Ва тавалла, имандан артка качат, иман келтирбейт. Ошондой адамдар гана ошол дозокко түшөт. Ва сайюджаннабухал атқа. Ал дозоктон биз алыстатабыз таквалууларды. Ким таквалуу болсо, Аллах Тааладан корксо, эртең мен сөзсүз бу дүйнөдө кылган ишимди Аллахтын астында жоону берем деп коркуп жүргөн адам андай дозоктон алыс болот дейт. Аллази ю'ти малаху ятазакка. Андай таквалуу адамдар малыдан сөзсүз закатын берет, ушуруну берет, кайыр-ихсанны берет, өзүнү тазалап жүрөт күнөөдөн. Ошондой адамдар дозоктон алыс болот дейт. Ва ма ли ахадин индаху мин ни'матин тужза. Бул жерде эч бир адам үчүн дегени Hazrat Bilalга ишара болуп атат. Эч бир адам үчүн ал Абу Бакырдын сыйлык ала турган
жазалана турган, сыйлана турган акысы жок эле. Ал дегени Hazreti Bilal'dan eç qanday Hazreti Abu Bakr qarzdar emas ele. Kafirlar aytganiday bul Abu Bakr Bilal'dan qarzdar ele. Oşo qarzdar bolgondugi uchun Bilal'ды satıp azat qildi deşet. Jok, anday emas deb Allah Taala aytib atat. Jok, bul Abu Bakr Bilal'dan eç qanday qarzdar emas ele. Andan eç qanday Bilal Abu Bakr'dan sıy, urmat kütken emas ele. Beresesi alasası jok ele. İlla ibtigaa vajhi rabbil a'la. Biroq Hazrat Abu Bakr Bilal'ды oşonço qiymat bağa satıp alıp azat qildi. Emine sebepten ibtigaa vajhi rabbil a'la. Allah Taala'nın razılığını talap qılıp, Allah'ın razılığı üçün gana oşol Bilal'ды satıp alıp turup azat qildi. Wala sawfa yarda. Jana tez arada ahiret günü bul Abu Bakr bul qılgan işlerге razı bolup qalat. Azır bul jerde şu köp akçaga satıp alsa da, akçası bari şoğa ketip kalsa da, erten kıyamet günü al akçasına Allah Taala beyişti bergenden keyin beyiştegi jırgalçılıktardı, keremetleri körüp razı bolup kalat deydi. Negizi bul jerde Allah Taala vallayli iza yaxşa dep tünge qasam içip atat, jana kündüzge qasam içip atat. Bul da şol Hazreti Abu Bakrga işaret deydi. Layl qarаңғы tünden maksat Abu Cahil deydi. Abu Cahil tündün qarаңғылығында öte bir zalalatqa, qarаңғылықта қалған kafir. Kündüzden maksat Hazreti Abu Bakr deydi. Hazreti Abu Bakr oşo kündüz tündün qarаңғылығını ketip jarık keltirgende Hazreti Abu Bakr şunday qarаңғы jahiliyatda жүрген adamlarga jarıqtık iman nuru menen jarıtıp dindi taratkan. Dep şol iki sözde Hazreti Abu Bakr'dan şonday imandуулугуна işara bolup düşkön sür eken bu. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin.